Аруки 6 жашта, ал Кашкалдак айылындагы жаңы бакчага келе баштаганына 6 айга жакындап калган. Айтымындагы заманбап бакчанын шарты жакты. Анткени ал буга чейин эски, каналары тар, шарты жок бакчада тарбияланып келген. Азыр каналары кенен, жылуу, бүт шарты бар мекемеге келип көңүл маанайышат. Ойнай турган жагыбыз кең, музыкальный зал, спорт зал, ояктаям бар эле тар болуп калган, бирок азыр кең, таза, жарык. Эки кабаттуу жаңы мектепке чейинки билим берүү мекемеси иштеп баштагандан бери айылдагы наристелердин бакчага кызыгуусу артып, билим тарбия берүүнүн сапаты жогорулаган. Анткени бакчанын ичиндеги балдарды ар тараптуу өнүктүрүүгө бардык зарыл болгон шарттар түзүлгөн. Жерде балдар эртең менен көнүгүүлөрдү аткарышат. Шаймандарыбыз бар, мынакей балдардын тарбиясын дене боюн чыңдоо үчүн. Айыл жеринде шаардагы бакчалардан кем эмес мекеме курулганга баарынан да тарбиячы Рахима Тургунова сүйүнүп келет. Анткени 20 жылга жакын убакыттан бери эски шарты жок бакчада иштеп келген. Жада калса жаңы бакча куруп, же эскисин жаңылоо үчүн эмгек акысын албай иштеген күндөрүн эстеп ыраазы болду. Бүгүн ал күндөр артта калып, жаңы бакчада жаңы ыкмалар менен балдарга тарбия берүүдө. Суукта үшүп, даже паройлору жары берген күндөр болгон. Ошондо ата-энелер менен иштеп, ата-энелерге дагы чоң рахмат. Буга чейин күндөп түндө иштегендерибиз болгон. Иштеген мезгилибиз болгон, эсибизден эч качан чыкпайт. Себеп түнү дагы калып иштейт элек. Азыр эми Кудайыма шүгүр, ошол 23-жылда мына жаңы садикке кирдик. Баары жогу ордунда, баары жогу сонун, шарттары сонун. Менин оюмча бактылуу балдар. Дал ушул эки кабаттуу имарат Сайыз тушунда чайхана катары курулган, бирок 2008-жылдары Калдай айылынын тургундары ашары жолу менен кайрап оңдодон түзөөдөн өткөрүп, балдар бакчасы иретинде иштетип башташкан. Негизинен мында иштегенге такыр шарт болгон эмес, кышында суук, ал эми жайдын аптабында бир топ ысык болуп балдарды жүдөтүп келген. Көп өтпөй көпчүлүктүн суранычы менен мамлекет тарабынан дал ушундай эки кабаттуу жаңы имарат курулуп пайдаланууга берилди. Мында 120дан ашуун балдар тарбияланып келет. Ноокаттын Кашкалдак айылында иштеп жаткан бакчанын курулушу 2014-жылы башталып, каражат жок, токтоп калган. Мындан 2 жыл мурда мамлекет тарабынан 33 миллион сом бөлүнүп, жумуш кайра башталып, 1 жыл ичинде 120 орундуу типтүү бакча толугу менен бүтүп, өткөн жылы сентябрь айында колдонууга берилген. Жаңы бакчанын ачылышы менен Кашкалдак айылында бала бакчага болгон муктаждык 50%га кыскарган. Жаңы бүткөн бакчада, конечно, иштегибиз келет да. Шарттар толук болуп турса, бир гана иштөө да, биз иштешибиз керек. Өнүктүрүү программалар менен тарбияларды жакшы берсек, биздин ушул айылда балдарыбыз жакшы тарбия алып, жакшы билимдүү болуп чыкса, ошол биздин утугубуз. Жакшы иштеп беребиз, Кудай буйруса. Айтса, Кашкалдак айылында мектеп жашына чейинки 400гө жакын бала болгон болсо, анын 200дөн ашууну бала бакчага барат. Ал эми Зулпуев айыл аймагында жалпы 8 бала бакча бар. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.